Sözsüz de. Cenab-ı önümüzde daha okumuyoruz. İyi ya, iyi ayıp olmuş şu anda. Kaynak koyumlar. Bir çoğunu da ayıp olmuş şu anda. Kiretin canında dur bir cürağımızı bir çaçmamış ya. Burun bunundan gidip çıkargan Karaydava Kanmanas Kurpağı degan. Bu ilk moda. Bu geçen söylөгөндө bunu tartып koyuştum kayda anda bilmiş. Ana uşunda oşonda da yazgam. Ağılışıp tuş-tuşundan bir çanı ar tarafı bu aram düğüne koşadı. Atatürk'ün kanı soğuk girişti, jerge giriştetin kursadı. Baykabasan vurup ketip жүрбөсүн, babaların dürtüsünün turpağı. Kança жылдан өрüş algan elimde kandıktasın kar zamandın bulşadı. Kanatыңды kırkçılar көп, бекем тұр, Карайдава Канманастың ұрпағы. Ушунча кишине, азыр прямой эфирде жүрүп жатам. Мына ушунча киши эч ким айтып турбай, өзүнүн жүрөгү менен мына баары келип отурушат. Ana Manas Kollegamda gelmeden ana Manas köyünde üründe yazılan ile Manas lerini çizmeden maga Atatürk namus arasını satılmaz Manas'ın yanında. Azabına teşekkür kayran canı Ahmet'e ırgıl baylanganı ağlam jiret geletat ağlam jiret Aykül Manas Kırgızdın paygambarı. Kança candan nur bolup yiğitmedi. Manas bizden günümüz yiğitmedi. Manas akıl gençi dep düşünmesek el bolobuz kankıgan büyüktüğü. İzde bulup aytkan Manasçının ilikleşti dalaylar Manastırın өлkөбүздө улуттук байрак кылып өзөк кылып созолун Манастырын Manas айтат Айкөлдүн урмактары Ağlam jактан куюлуп ырсактары боюнда бар келиндер бүт уккула Manas уксун балаңар курсактагы Manas айтат Нурелдин уландары уюбат адыр тоо кыраңдары баарыбызга жакындап келаткан сыйып бабалардын руху уланганы касиетим Манастын туйуналы калкым дайым муштумдай жыйылалы батыш элинжелерин желбиреттей бабалардын наркына сыйыналы чоң казакка атайын ушул Атайын чоң казакка арнаттыр, анан окуган дагы кишилер келип калды. Гүлжамил эже дагы айтып койсун анда. Чоң казакка караң койго жанып тур бийликтери жашасын чоң казактын жигиттери деп Сол катты кетти. нече да пост койдум. Атайын чоң казактын жигиттерин жиреп сүрөп анан чоң казактын дайыма мындай азыр ким айтып коёбу мени каматса каматыйсың деген ушундай сөздөр эч качан айтылбайт. Эч качан башты жерге салбаш керек. Эч качан ичинде салбаш керек анан жеңиш биздики деп ичинен жаратканыбыздын жеңишти алып бересиң мага деп туруп чыгыш керек. Анткени сөздөн жыгылган турбайт да. Сөздүн энергиясы аябай күчтүү. Сөздүн энергиясы алдыны тик кара дегенде эле мен ошон үчүн сыймык канат максат деп барларын атын коюп сыймык канат максат келген канат келген максатка чоң казакты дуктан чалып аксатпа эл мойнунан алыш үчүн карыгыны балким ушул жараткандын жардыгы сынап көрүп алып кетер бекен деп сыймыкты өзү чоң казакка салдыбы сындырууну көздөп турган жандар көп атагана пейилдердин тардыгы курмангазы коштоп турат күү менен сыймык эми тике кара алдыны көпөстөрдүн эл шорунан жыйнаган бет ачылсын миллиондор сандыгы ал иштерди кара кылып жиберчү алдыңарда турат жолдун ардыны катарында манат максат канат шерлер бар чоң казак деп күйүп жүргөн эрлер бар о чоң казак тике кара алдыны калың элиң коштоп турат бардыгы чоң казак алдыга дайыма тике монтип аттанганда
Бар аттан мындай көчүрүү кыйшык эле дедик бе, жерге түз отуруп түз кетиш керек. Ошон үчүн чоң казак деп мынтип эч качан жерди карап үшкүрүп албаш керек. Тике жолду түз, анткени алдыңарда канча эл карап, канча эл түздөн эле деп турат. Жана жигит айтты го мына. Мен биз силерди карап мынтсек үшкүрүнбөгүлөчү деп. Молодец. Ушундай жигиттер артыңарда турганда, балким биз баарыбыз кайрылуу кылабыз элдин атынан. Эмне үчүн чоң казакты кайрылуу кажети бар деп президентке, жанагы ким тияктарына кайрылуу кыларбыз элдин атынан. Чоң казакты эч кандай буттанчалык, аксап чоң казактын эмесин эмне үчүн текшербей мынтип атасыңар деп кайрылуу кыларбыз. Ушул жагын кеңешели. Артыңарда сандаган кол турат чоң казак. Ар бир кол жыйылып чоң казакты түзгөн. Жана айттым, ошол оң канат, сол канат, жолбосо 10 башы, 1000 башы, 100 башы деген ар бир башынын артында канча эл турат. Мына 10 башы деген билгилер тобу деп жаздым. Ошол билгилерди алдыга коюп, анан 100 башы, анан 1000 башы, анан 50 башы деп кеткен да. Ошон үчүн азыр ошол артыңардагы элдин ошондой жумушу кандай? Арамдар көп, куйтуулар көп, эл деген элкен канча мына пандемия элдин жүзүн ачты да, мындайча айтканда. Бул деген ушунчалык баягы кутуруп кеткен, ырысын тепкен, анан пул мүнөзгө айланып калган элдин жүзүн ачат пандемия. Кыргыз ушундай акыбалга келип калыптырбыз. Ошон үчүн мен бир жана мурунда бир эме айттым эле, о кыргыз эгемендик албай эле өлдүк беле, ушул күндө аталар үчүн ушул күнгө келдик беле. Кураган кыргызым, аталардын тилеги ушул беле деп. Ушул эгемендик алган ушундай бүжүрүп калган кыргыз кантип болсун? Ошон үчүн кайра мына жигиттерди канатты кертирип, сыймыкты кертирип, жеңдирип бизди алып келип атканын жараткандын бекеринен эмес. Максат канат сыймыкчу, аты тең мындай энекени караса. Анан кийин анан мына жерде мына Максат экен, максат. Чоң казактын өзүн чалган Райханда канча менен бери өзүнүн жараткан ушундай патриот кыз. Мына ушундай бизде эми бирден мындай эмеге бүжүрдөтүп койсо эле укмушпуз, бирок тереңирээк ойлонолор. Баарыбыз ушунчалык Кудай ушу жана да айтып атабыз, ушу баарыбыздын алдыда силерди карап түстөнө турган жигиттер көп. Түз карап, түз чап, түз башыңарды мына бүгүндөн баштап ого өтөп демге дем кошулуп турат. Канча көз можеленген, эки дем болгон деле канча көз карап турат. Бүтүн кыргыздар көзүн албай карап тургандар андан көп. Ошол кыргыздын баарынын чоң казактын демине ойлонот тилеги. Жеңиз экен ушулар алып чыгып кетсе экен. Кудай Жумали жеңиз экен. Жумали жеңилсин деп койду. Жеңиз экен деп ушундаткандар андан көп. Ой жеңилсин деп өсүп отурат деле тамак аш бата кылганда деле, сиз чоң казакка мынтип берсиз жеңе тургам деп мен жеңет. Дей берем да мен. Жеңиш ошолорду Кудай. Мен айтпай эле коеюн. Ал жакта жеңиш туруп чоң жеңиш каттыгын мен аны айтпай эле коем. Чоң казак жеңиш чындыкта деп. Чоң казактын жеңиш деген жеңиш да коюш керек. Болду. Жеңиш ал жерде турат деш керек. Анан ар жагын майдалабай эле коем мен. Аябыз бушак болуп калат. Чоң казак код деп атпайбы? Ооба айтпайм, чоң казак деген кыргыздын коду ошол. Кыргыздын жан жүрөсүнөн бириккен эң дүйнө улуу дүйнө. Күч. Ошол улуу күч силерди алып жүрүп атат. Ошол улуу күчкө Kantarından gün altında ulu güçlü çoğun kazaklı bir dem uшу gün menen geçsin deş gerek. Barısı şunu dileden ki gün menen dilek simsin. Elin dilek ediyorlar da arkadaş her bir el dileğine de düşün. Uşul dilekleri silerde жетip demingerde dem bolsun, güç kuvvet bolsun. Ankene kançalık adamlar көп dilense ошончолук Кудайдын колунда болот да. Ошо барыбыз dileniп атабыз жанагы жеп ичкендердин алтыны булсын ылайм эле. Кыргыз элине
Kırgız elin şu dünya doğruna жетsin. Barımızın tilemiz biz emne kor болуга келдик беле. Kor болуга келген эмеспиz. Barımız жашаш үчүн, акыбыз бар, бактылуу жашаш үчүн ушундай бейиштей жерде, ушундай жерди моолар көрүп, чоң казак жигиттер, баатыр жигиттер көрүп ушуну элге алып берели дегенден өзү эмес жаман деп айтам да. Ушуну кайрып алалы. Ар бирине өзүнөр ушу бозитип алып жыргай турган жерине кууруп монда отурасыңар кара таштын үстүндө. Жанагы тиги аталарыбыз биргестиги көз ачыктык кылып айтып турбу. Ой, тиги болуш болот деп айткан, коркулдаган баккан добуш болот деп айткан добуш, анан кийин Кыргызстага кара таш конуш болот деп айткан деп Калыгул атабыз бекерин кара таштын үстүндө ушинтип конуш кылып отурбай жайлоодо чаркай турган кыргыз, жайлоосу болсо жайлоосу болбосо бери жакта жакшы күндөрүн көрө турган кыргыз ушинтип отурабыз. Ылайым эле ушул силердин мына чоң казактын жигиттери ушу күндөн алып чыгып кетсин. Ылайым ошол жанагы бирөөлөр айтып атпайбы, чоң казак десе ал Кытайлар менен калмактар чогулат деп Кыргызга сайыш кылып аткан жокпу дейт бирөөлөр айтып. Анан мен айттым дейт, калмак эмес мага десе негр келе алып силерди алып чыгып берейин десе негрди деле өпкөлөп атып агартат элем мен. Негрди өпкөлөп атып агартмак. Аябай сонун. Барыбыз бир казанга куюлуп, мындайча айтканда бир дүйнөдө, бир ааламда, бир багытка бет алалы могу жигиттерди алдыга коюп, намаз атабыз колдосун деп туруп, алдыга коюп бет алалы. Күндө тилек кылалы эртемен турганда, бул жөн эле биз баягы нарыкты унутуп салганбыз, салыкты унутканбыз, тилени унутканбыз. Ушу ага ишеништин кажети жок деп жүрүп ушу намаз атабыз айткан экен бир кезде. Бир эме сурап, баягы аянын алып атканда, бул эмени Кытайлар тетиги эмени киргизди го, оңго. Кытайлар оңго киргизип ушинтип кино тартабыз дегенде. Манас ата айтты. Ооба, чынма-чындар мени жатат иликтеп, чынма-чындар мени жатат жиликтеп ар тарап. А менин урпактарым тиги жомок деп жолго салдыңар, жоболоң күнгө калдыңар деп айтты. Мени жомок деп жолго салдыңар, жоболоң күнгө калдыңар деп айткан экен да. Иже аян алып аткан ошондой атаң көргүбү ушуну канча эме кылалы, ушундай кылбай, ушу эмени айтып турайын деп Акаевка дагы кире албай койгон ал эже, андан Бакиевке да кан туруп атат, кан түшүп атат, кан болуп атат, кан болуп кетпесин деп айтайын десе Бакиевди дагы ала албаган. Эч ким ишенбейт. Андан кийин бул тиги Атамбаев да кабыл албай койгон, анан өзү ушу камак алдыңда камак турат дейин десе, ошону дагы билгиси келбей кабыл албай коюптур да. Мына мындай нерсени ишенбей коюуга болбойт. Ошон үчүн биз аяндуу элбиз, кыдырлуу элбиз. Biz atabızın Kıdır joldagan, ayağın joldagan elbis ошол. Мына максаттын деген мунун эмесин окугам мен бир брошюраны чыккан эми. Сонун эмес чыккан, ошондо эле колдоп жүрчүмүн мен. Жанагы эмеде тиги элдик курултай кыймылында жүрдүм да. Ушуну айтып чыкпайсыңар, эч кимсе айта албайт. Баягы айттым, ушуну силер айта турган жолдошуңар чыккансы. Келип түштөн кийин капталдан чыкпай отургучу ар дедим, кыркчолон. Ушуну айта албаган мен туш-тушунан капталдан чыкпай, ыркыбай, андан көрсөтүп жеп калалар отуруп. Мына ошон үчүн бүгүнкү барыбыздын тилегибиз жакшы маанайда коштолуп. Жүрөгүңөр таза болсун, жан дүйнөңөр көрүккө толсун. Bakkanыңар таза ой болсун, тутканыңар баалы сөз болсун. Ырысыңар болсун түгөнбөгөн, өмүрүңөр болсун өкүнбөгөн. Гүлөнүп куштай учкула, бийиктеп улам тургула, элиңерге кызмат кылгыла, сапаттуу жашоо жашагыла. Жериңерге кызмат кылгыла, сыймыктуу болуп жашагыла. Ишиңер дайым уюсун, кут береке куюлсун, жашооңордо тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун. Gençler oturun.
Ayaşıdan geliptir. Ayaşıdan bugün buna Gelin ister, onu koy ister. Balıkçılar var. Evet. Böyle varsa çok atasına kadar ki bakamayıp git kalktı. Atenesi bakamayıp da git kalktı. Ana biz de geldik de boşu tigisi telefon var ne oldu? Yok mimar. Çıkartıp acıyorum çaldım. Atadım. Ben de dedim olsun diye ki artık gelirsin bu verdim. gel. Tamam da gel. Suyma kuşu. Kuşunlar biz artılar yarasa zaten degende sıymaklı bala oldu bazı kırmızı yeşil sıymak olmadı. Osu çoğ atasının tabiyasını al oşu yapta çoğu ушундай жакшынакай бала болду көз тийбесин Аллахым сактасын үчөөнү тең максаты дагы канаты дагы мен канатты кийимде эмеден көрүп атам интернеттен максаты телевизордон дайыма көрсөм дагы ушундай жакшы кыргыздын баласы бар экен ушуга эмнеге жумуш бербейт деп таң калчумун да анан айтып койчумун ушундай бала бар сүйлөп атат тим эле ушундай балага жумуш бербеген анасына жумушу жок жөн деп максат маматканов жазылып атат анан жумушу жок экенин билем да билип атат да ай ушундай балага эмнеге жумуш бербейт деп өзүм ушундай эметип жүрүп анан кудайга шүгүр эми өзүңөрдүн жумушуңар ачылды табылды ушуңарды кудай кут кылып өркүндөтүп өстүрдү Yaşat bakın. Benim çeşmeyiz. Rahma. Alpalar var. Başkanlar çıksın. Şu men parlamente gidip etedi. Çok tuttum da. Git çok maksat. Vallahi bakın. Vah. Şu çıktı. Ушул бойлорда мен дагы кайрылып калбайм го. Салымымды кошупчу. Жакшы нерсе жакшы болот, Ишкер жакшы. болгондон кийин цехте балдар бар да, постоянно обсуждать этебиз. Жүрөк түркүлөп турат. Atınız kim aytıp koyun? Атым Майра. Майрам апкеси Кыргызстанга майрам деген. Анан азыр үчөөбүздөн тең юристте, десте. Юриспруденцияда триада деген сөз бар да. Бул бүтүн болуш. Азыр эми бул назат эле жаратып тургандан кийин ушул өймүздү максат коюлду. Канаты бар, сыймыктаныш керек деп. Maksatı var. Kanatı var. И ошого сыймыктаныш керек. Ah bundayken daha bir cevap ver. Maksat kanat emetsek MKS topladı. Анан цехтеги балдар могуну биз жасайлы дагы алып барып бизден подарка алыңыз деди. Мен иштеткен цехтин ичиндеги балдардын бул подаркасы. Кымызчу. Бул эми баягы чоң неме болгон үчүн. Oo, tündük. Tündük ışık olsa da tündüğü tüz olsun da bekler aytılgan эмес Кыргыздар. Художниктен писаты жок, плагиатствомен заниматься этип койдук.
Бұлардың бары Bizdeki компьютерден лично өзім кийдім отурчу. Чоң казак мына. Толтырамын бары. Ар кандай вариацияда жасап келдик. Оларды атып көрсөңүздөр. Картсаңар? Mayne var şu jasalat. Картсаңар? Карасаң? Бүт чоң казак деп жазып келишти. Көргөдө мунумет балдарга да айттым, ай. Чоң казак. Депчи. Чоң казак. Балдарга да айттым, ай. Бул Брелок торканы. Кыргызстандын бренди болот бул силер кылганыңар деп. Олардың барычы. Рахмат. Карамач. Чоң казак кетти. Я. Мондай келген туристтер чоң казак туристине мондай магниттер менен солуп турам мына. Чоң казак деп немелер менен. Бүт чоң казак мондай. Şu mu ne getirdi? Bunu atayın uyuşturup kalmayasın. Adamlar canımen ap ketmedi var. Bunu atayın uyuşturup almayasın da ya. Buna biz çoğun gazap deyip kalas var. Dostlar tutarlar aldı yine. Büyük çoğun mazat деп жаздырып тұр, ә? Ya, ece ağlagan alalım, siz alalım. Ağlagan alalım. Sayın Barıyor. Aman, böyle. Bayka, Bayramбек Bayka, kaçtan geldin, saytsanız? Men özüm bir butum Rossiyada, bir butum bu жерде. Dostlar, like koygular, karagılaç, like koygular, dostlar. Karagılaç, bir çoğun kazat. Bilmesin hakkı. Buna. Çoğun kazat. Hemen alıp koymuş kabinetlerinde. Çoğun kazat. Urmat konuktu. Ne? Çoğun kazatın alınatı. Çoğun kazat tutsat beni alın. Ha o var. Çoğun gazapları yaklan özleri çeşitli. Bunda emekken ben sırası üçüncüleri söyleyeyim. Özüm sağ ol. Üçe vergen. Varım yere özür taraf koymuşlardan gelgen meyvanlar özür vermek istedim. Konuklar ala getsin. Konuklar ala getsin. Kanat. Kanat biri de ver ki. Hemen. Aksakallara vergiler. Hakim Bey geliniz. Çakallar ne diyorsun? Araba sarmaştın ayından duruyor. Gün rezik ama. Sen vaktin geliyor. Biz yapmış gibi. Marat. Bizi kabinete getiriyor da bu. Özlerine geç ondan var. Söz verin. Söz ifade Söz koyalım be. Benim abi o geç mi koydun ya? Bir o kapıya bol bayke bul koyalım. Çaktı ya. Biz boş. Biz sakın kırgın etmez miyiz? Allah'ın inisiyatif var, beyin inisiyatif var. İşte özüm şunu var. Şeyi otur, kalbide şeyi dayanmak edin. Özümden uçak zor. En caşı. Dostlar hem otururlar. Bir o kalmanla elini arı veremedik. Otururlar. Kıştandılar. Geç mi kulak ver dostlar. Tıştan koysunuz, tıştan beceler, baykeler rup yaptı. Hurmatlı patriotlar. Otururlar. Tumanlar otururlar. Gördünüz barınağına ceptiyor bir yol. Barınağına ceptiyor. Karaçayım şurada he? Hurmatlı. Kırgız elim. Hurmatlı. Kırgızstanlıklar. Kırgız elinde desek bir varlıkta olsa men hurmatlı Kırgızstanlıklar deyim. Bu men özü 17 yıldan beri migratsiyadan. Ayttınız. Бүгүнкү күндө элдин ушинтип баягы акындын дүйнөдө болгон иш акындын жүрөгү менен өтөт дегендей Кыргызстандагы болгон нерсенин бардыгы
migranttарды жүрөк аркылуу өтөт. Анан көп жерде мигранттарды капа кылгыңар келсе, урматтуу лидерлер отурасыңар. Тентип жүрөт деген сөздү колдонбосоңор. Биз тентиген жокпуз. Ар бир үй бүлөнү алып көрөлү. Үй бүлөдө тамак жеп атканда ата-эне курсагач болсо дагы балдарына мен тойдум деп. Бирок анзыганда мен мигрантты кандай элестетем? Бүгүнкү күндө миграцияга чыккан бул токтоосуз процесс экен. Бул өнүккөн мамлекеттин көздөй өнүккөнү жылат экен. Үй бүлөдө деле миграция бар да. Үйлөнгөндөн кийин бала чака бөлүнүп, бирөөсү калып кетет. Анан Конфуций 3 жыл мурун айткан экен. Адамга эң жакшы жардам бул жардам бербеш керек дейт. Канчалык жардам берген сайын ошончолук жалпоо болот дейт. Бүгүнкү күндө ар бир мигрант сүйүнүп отурат. Мен элим ойгондум. Мен ойгонуп атат элим депчи. Себеби ойгондуңар. Жердегидей процесс аякта жок. Аякта күчтүү. Себеби мекени сүйүү, сыртта жүрөм мекенимди сүйүп жардам кылып атам деп өзүн күнөөлүү сезип сыртта жүргөнүнө. Ошончолук мээрин чачкан аракет кылат. 500 киши топтолушу Россиянын любой жеринде. Bir zamanlar bir kişi öptür dese oşonu büt el jurtumenen akçanı çoğultup azırda yaşıyor. Birden eşikler çıkıyor. Çoğultup cünöt jöredi. Bирок ал дагы анча эмес. Эң жаман жери миграциянын. Бүгүнкү күндө эмне үчүн жана сөздү кайталап кетейин, тентиген деп айтпагыла. Потому что негизинен Союз таркагандан кийин күчтүү инсандардын баары сыртты көздөй туңгуйга кетти. Батырлар кетти. Бүгүнкү ошол батырлар кыргыз эл үчүн өздөрүн садага чапты. Кандайча садага чапты? Алар бүгүнкү күндө неберелүү бала чакалуу болуп калды. Ал жакка отуруп ташып калды. Бул жакка келейин десе байбичеси экөө келет. Неберелерим бар тиякта. Ошоңо эле келип туруп 70% ошол 90'ның içinde çıkıp ketкен адамдын бардыгы кайра кетти. Себеби бул жака келсе айылда эч кимиси жок. Же баласы жок, же небереси жок. 20 жыл тиякта өмүр бою эртең кетем деп жашоо менен жашап өттү. Элестетип көрсөңүздөр. Эртең кетем деген өмүр бою жашап өтүп келип туруп, мына келдим деп айылга келсе жашоо өтүп кеткен. Мен деле мына 17 жыл сыртта жүрүп 2 жыл болду, 1,5 жыл болду. Балам bir күнү 2 класста балам айтат. Ата менен мекен деген эмне дегенде? Мекенди түшүндүрүп берсем. Мунга келип туруп, мен андан эмне? Мекеним Россия болуп калабы дейт. Туйетте дедим дагы, барын түшүндүрдүм дагы. Bir ай өткөндөн кийин дегенге чоңупка дедим да басып өттү. Балдар бизде. Бирок мен убагында келип калдым деп ойлойм. Бирок менден мурунку кеткен. 30 жыл мурунку кеткен инсандар мен өз көзүм менен көрдүм. Кесип вирус болгон үчүн алардын бардыгын, элдин бардыгын ошол жакта диаспорада бүт жерде элдин башын бириктирген аракет. Туурап айтам түшүнөм. Эл күчтүү инсанды ээрчибейт. Эл идеяны ээрчийт. Эң негизгиси идея. Биз ошол дагы түндүк түштүк нерсенин баарын жоктугабыз азыркычы. Себеби идея туура. Максат. Анан мен эмне айткым келет? Жанагы инсан Гүлжет Сатыбековдун бiri бар, өмүр деген. Ошол клипте тартылган. Артында келип, баягы жигит чал болуп, калар эч ким жок. Өз жаныбыз келип атат. 70% кыргыздын бардыгы пенсионный возрастта. Ошолор келип, кайра айласы жоктон кетти. Себеби бул жакта жалгыз өзү жашай албайт. Байбичеси небересин баккызы келет. Небересин тагызы келет. Өзү да жүрөт. 6 айдан кийин айылдагы үйлөрдү сатып өбүп кайра кетишти. Бул деген өздөрүн курмандыкка чалды. Кыргыз элинин бүгүнкү жашоосу үчүн садага чапты. Алар тентиди деп атка конгонго болбойт. Ошон үчүн бүт лидерлерден суранып кетирилет. Мигранттар тентиген жок. Күчтүү инсандардын баары сыртка чыгып кетти. Жыл сайын 2,5 миллион официально которулат. Неофициально.
20 миллиардқа жақын ақша келіп отыр Қырғызстанға. Тура. Ошол ақша бүгінгі күнде мигранттың қолы тибеген қайсы сфера бар? Айылға бір еле $100 ошонун куйругун изилдеп көрөйлү. $100 айылга которулду. Ата-энесинин пенсиясына жардам деп. Ал $100 айылда комоктон соода алынды деп. Ал $100 дыңдап токтол болбосо бөлөк областтын райондун центрине келди. Адан соода болду. Ал областка келди, областтан республикага келди. Адан ар бир жеринен бюджетке акча келип отурду. Көрдүңүздөрбү? Строительный бизнести карап көрөйлү. 70% үйлөрүн ала тургандары булар мигранттар. Талана жатса дагы барып калат турмун деп ниет менен үй алат. Бирок алар келбейт. Себеби аларды келтирүү үчүн программа жок. Мамлекет кызыктар эмес. Кыргыз эли коом кызыктар эмес. Себеби мигрант Афоня акча гана отурат. Байкуш өлүгүн темселеп келет. Мамлекет ошол багытындагы кабыл алган эмес. Чүнчүңдөтүп өлгөн алып келген акчасын дагы жалтыратып отуруп берет. Кыйын. Хотя ар бир консульствага счетту коюп койсо болот акчаны. Чыктыбы груздерси мынакей. Хотя мигранттар ал акчага да муктаж эмес. Өзүн баккан мигранттардын эң башкы башкаруусу азыр өзүн сактап калуу. Бир күн отурсам офиске келди. Путиндин президентинин аппаратынан Сибирдеги регионунан Илинкозу келди. Ирина Сталина. Кыргыздарды чогулуп бересиңер билет. Чогулуп бересиңер билет. Эмнеге? Биз ичет этип атабыз. Президентский программа. Эмне деген программа? Десем, Путин поставил задачу дейт. Программа бул кыргыздар, орустарда, Россияда кавказдыктар союз таркаганга чейин чурка болчу. Союз таркагандан биз чурка болуп калдык. Кавказдыктар сайын болуп калды. Азербайжан. Азыр дейт улуттарды изчетип көр, кыргыз эң жакшы эл экен дейт. Эң жакшы деген кандай? Жоош экен дейт. Грамотный экен дейт, орусчаны так сүйлөйт көпчүлүгү. Ошолорду кантип кыргызды бүгүнкү күндө свои кылабыз дейт. Орустарга. Көрдүңөрбү кандай? Жок. Орустун менталитети кыргызды как свои калды. Буряттардай, якуттардай кабыл алган, көрдүңбү? Интеграция кантип ошого бизге задача коюлган. Ошондой кылышыбыз керек. Кандай кылсак болот? Ошон үчүн силерди изилдеп атабыз дейт. Кыргыздарга. Уже мамлекет Россия ошолорду тартып атат. Мен ар бир жерде барсаңыз кыргыздар Кудай шүгүр кара жумушта аз иштеп калды. Кыргыздар 30 000 айлыкка иштебей калды. Кудай шүгүр мигранттар. Себеби стройкада Өзбекстан, Тажикстан иштейт. Кыргыздар көбүнчө такси, ак көйнөк. Кудай шүгүр Кыргызда болсо дагы өстү кыргыздар. Өзүнүн порядочный экенин көрсөттү. Эл ишенип баштады орустар. Кассада отурушат, жерде отурушат. Бирок ар бир баланын жаңы окууну бүтүп келген бала көп жерде иштегенин көргөндө көбү сүйүнөт, ой биздин кыргыз экен дейт. Мен ошол жерде ыйлагым келет. Потому что ал бала калды ошомойнча. Анын атасы да калды. Анын баласы да калат. Кыргыз ошо менен ал баладан кол жууду. Себеби келгенге шарт жок да. Бүгүнкү күндө эң эле бир жолдун бар оңой кайтаруунун жолу программа түзүш керек да. Мамлекет тамырынан жаш балдарды жакын лагерлерге алып келиш керек. Доктор Мухтар Атаналиев этнолагердерди бул эң жакшы башталыш. Мындай көп болуш керек. Бүгүнкү күндө Кыргыздын эли, кыргыз эли, кыргызстандыктар мигранттарды такыр ойлоп койсуңар. Алар силерди күнүгө ойлойт. Күнүгө ойлойт. Күнү түн ойлойт. Элбилер чубал ыйлайт, эмне кылайын деп. Мамлекеттик органдарга барсаң сырттагыларга барган үчүн күнөөлүү да. Кыргызстанга келип мен ошону кайдан байкадым? Медицинадан байкадым. Кыргызстанда адам ооруган үчүн күнөөлүккөн. Больницага барсаңчы, ал жакта андан көп. Себеби ал байкуштар деле эмне кылсын эми? Миллион Москвада 700 000 кыргыз бар. 700 000 кишиге 30 киши иштейт.
Bir ровдуга, районда 100 миңдик население ровдуга 300 киши иштейт. Каяна жетишет алар деле. Бүгүнкү күндө мен могу кыймылга сунуштап кетет элем да. Кудай кааласа бул кыймыл минте эле тура бербестен кереги келип туруп партияга өтүш керек. Партия барып туруп жогорку кеңеште көпчүлүктү ээлеш керек. Ошондо миграцияга байланышкан закондун баарын талаш керек. Себеби айтпасак бүгүнкү күндө ар биринин сөйүз огонуш керек Кыргызстан. Биз ошо миграцияда Кыргызстанды 3 эле нерсе бар. Үчөөнүн бирөөсү бул мамлекеттүүлүктүн кулап кетпеш үчүн үчөөсүнүн бирөөсү бул миграция. Келип аткан акча. Ар бириңиздердин миграцияда бир тамырыңыздар бар. Бар. Илечегиңиздер бар. Бар. Ошон үчүн миграцияга мен сиздерден суранам, мигранттарды темпидиңер деген сөздү унутпаңыздар. Bir söz aytып алды. Үчөөбүздүн бир да жолу тетиген деген сөз чыккан эмес оозубуздан. Жок, мен сиздердин өлгөн жокмун. Ошон үчүн чоң казакта биздин мигранттар тетиги деген эч кимдин оозунан чыккан эмес, чыкпайт. Ана сен айткан сөздөрдү биз уктук. Аябай ойлондубуз. Анан ошого аралжы өзүңөргө дагы чоң казактын баарыбыз кыргыз тууганбыз. Силерге бир өтүнүч. Ушул мигранттардын көйгөйүн реально ишке ашырам дегенсеңер, өзүңөрдүн атыңардан бизге мигранттардын атынан бир батыр бергиле, кошуп бергиле. Ошол мыйзамды жазганга өзүң болсоң өзүң давай. Өзүн алабыз. Biriler mu emesmenler gördü ya ağır kayısında ya. Бирөө болбосун, экөө болсун, үчөө болсун. Канча Россияда регион болсо, ошол региондордогу биздин диаспорадагы бүт туугандарыбызга бир батырдан кошуп берсин. Тура. Ошентип анан силер да бизге жардам бергиле. Ошентип анан силердин деген үнүңөрдү угуп, биз силерге бияктан жардам бергенге баарыбыз кошулуп чыгылалы. Анда мен дагы бир айтып кете турган жер, сизге особенности мына эфир мени пайдаланып туруп айтып кетем. Чоң казактын офиси, Кудайым бүйүрсө офис деп айтат. Тиякта Москвада мигранттар өзүлөр чогулуп, мына баарына ошолордун баарына салам айтып, группалар чогулуп туруп, Москвада офис ачылды. Чоң казактын офиси ачылды Москвада. Якутияда чоң казактын офиси ачылды. Красноярскийде чоң казактын офиси ачылды. Екатеринбургда чоң казактын офиси ачылды. Ошол жерге биздин эле мекенибиздин ушундай эле биздин кыйын жигиттер өзүлөр бизге чалып, өзүлөр бизден силерге деген бияктан жардам берели. Колубузду суналы, силер биздин колуңар сындыла деп туруп, ошол жакта күнүгө алар менен связьдабыз. Мына азыр эметсеңер, мен даже могу сейчас связьга, прямой связьга чыгып коелум. Ошол жерде жаман кыйын жигиттер чогулуп туруп, мына чоң казакка аттандык деп, Москванын көп жигиттери чоң казакка аттанды. Рахмат силерге. Жакшы. Дагы бир нерсени айтып коелу. Азыр баарыңарга мына Майрамбек деле айтты. Майрамбек байке немеге кол чаап койгон. Эң негизги биздин максатыбыз бул чоң казак кыймыл аркылуу элди ойготуу. Манас атабыздын деген батасы менен мынакей баарыбыз бияка жыйналып отурабыз дагы кыргыздын аң сезимин ойготолуп 1000 жыл мурун жасаган Манас атабыздын эрдигин кайталай турган убакыт келиптир. Тарыхын кайталашыбыз керек болот. Ошо 1000 жыл мурун Манас атабыз Тянь-Шаньда Алатауда төрөлмөктүр. Баарыбыз билебиз, Алтайда төрөлгөн. Ошол убакта 4 жакка тараган кыргыз эл, ошондо апалар, энелер ыйлап отуруп Манасты сурап алыптыр Кудайдан. Анан Кудай бериптир Манасты.
Ошентип Алтайда төрөлсө дагы ушул жака келип мекенин бошоп бериптир. Ушул жакта жүргөн канча хандар болуптур, баарын башын бириктирип, журт кылыптыр, эл кылыптыр, мамлекет кылыптыр. Мына биз ошондой эрдикти кайталай турган убакыт келди. Баарыбыз бөлүнбөй, Манас атабыздын чоң казатына барабыз. Бул деген биздин каныбыздагы ДНК менен келаткан секретный код. Бул чоң казат деген мен ойлоп тапкан эмесмин, Сыймыров ойлоп тапкан эмес, Канабек ойлоп тапкан эмес, биздин Турат байкебиз ойлоп тапкан эмес. 1000 жылдан бери айтылып келаткан сөз. Чоң казат дегенде ошон үчүн ойлонот да. Ойлонот, анан ойгонот. Ошон үчүн биз айттык, келгиле. Эми чоң казатты баштайлы. Биз аябай оор кырдаалга келип калдык. Ошон үчүн азыр элди бириктирип, элдин күчү менен, элдин ишеними менен мамлекетти оңдоп кетишибиз керек болот. Мамлекетке таза инсандарды алып келишибиз керек. Мамлекетте деле ошол эле биздин туугандарыбыз иштейт. Бирок ал система таптакыр башкача иштеп аткандыктан көрүп атабыз да системанын жыйынтыгы кандай болот. Ошон үчүн ал системаны оңдош үчүн таза балдарды алып барышыбыз керек. Жалаң гана балдар эмес, кыздар да керек. Ошон үчүн биз деген азыр мына саясат, мамлекетти башкарыш үчүн саясатка барыш үчүн мынакей бүт саясатчылардын баардыгы ушинтип партияларды ачып алышкан. Айла жок, жогорку кеңешке шайлоого мамлекетти оңдогонго аралашайын десең, сөзсүз түрдө саясий күчкө жийилиш керек. Анан ошол саясий күчтүн негизинде биз саясий партияны түптөшүбүз керек. Ошон үчүн биз туура түшүнүп койгула. Эгерде силер деген бизге ушундай колдосоңор, чоң казат деген саясий партиябыз даяр турат. Ошол партияга деген биз эч кимди кошо элекпиз, эч кимди ала элекпиз, таптаза ойдон турат. Ошон үчүн биз бардыгына кайрылып кеткенбиз. Мына Кыргызстанда 40 район бар экен, 29 шаар бар экен. Ар бир райондон, бир шаардан бир батырды, кызды бергиле бизге кошуп. Жанагы элдик партия түзөлүп, элдин сөзүн, элдин таламын күрөшө турган, элдин үнүн чыгара турган, ошо жогорку деңгээлде тең ата сүйлөшө турган абалга жетиш үчүн сөзсүз түрдө саясий партия болушубуз керек экен. Ошон үчүн мындан башка айла жок. Анткени Текебаевдин жазган конституциясы боюнча биздики бүт парламентский мамлекет, парламентке кириш үчүн обязательно саясий партия болушун керек экен. Ошон үчүн биз азыр мыйзамды өзгөртө албайбыз. Шайлоого бара турган шартты өзгөртө албайбыз. Конституцияны да өзгөртө албайбыз. Анткени конституцияга жазып салган булар 20-сентябрь 20-жылга чейин өзгөрбөйт. Референдум менен бекитип салышкан. Ошон үчүн биз аргасыз мыйзамдын чегинде азыркы шартка байланыштуу иш алып баратабыз. Биз эч качан эч кимди мыйзамсыз жолдорго чакырган эмеспиз. Сыймыктын сөздөрүн туура эмес түшүнүп алып, бизге каршы болобуз дегендердин баардыгы тескерисинче баарын деген өрүп атып, туура эмес мааниде деген интерпретация кылып, кыргызча айтылган сөздү орусчага которуп алып, аны дагы тескерисинен жандырышып баарын деген бүт элдин башын айландырып, бизди деген мамлекет менен душман кылып көрсөтөйүн деген ниетте жасап атышат. Биз душман эмеспиз. Биз кыргыз мамлекетин деген кызыкчылыгын коргоп, эл үчүн, жер үчүн иштеп берели деп эле өзүбүздүн катарыбызга өзүңөрдөн бизге балдарды бергиле. Кошуп бергиле. Биз бирөөгө жалдырап барбашыбыз керек эмес. Ошон үчүн эл өзүңөр бергиле, райондон өзүңөр, шаарыңардан бергиле. Текебаевдин конституциясы боюнча бизде башка улуттар да болуш керек тизмеде. Ошон үчүн биз аргасыз башка улуттарга да ушинтип сунуш кылып атабыз. Келгиле, орустары, татарлары, өзбеги, уйгуру, дунганы, биздин Кыргызстанда канча улут болсо дагы ошолордун да бергиле бизге. Ошентип биз деген курама реалдуу түрдө чоң казаттыкка деген аттанып атканда Манас атабыздын жоокерлери, батырлары, чоролору бүт кыргыз болгон эмес да. Ошон үчүн чоң казат деген оң колу Кытай Алмамбет болгон. Алмамбет Манас атабыздын оң кол. Калмак Кытай болгон. Сар калмак. Кара калмак эмес, сар.
Байкем қалмақ бізде барысы қалмақ болсыншы. Барызды қалмақ болса да Байкемде қалмақ болу алсыншы. Мен түйім сатып алдым. Мен Алмамбеттің енесі қырғыз болған. Байкемде несі? Менің мамам Қыдыр Әкенің неврелері. Береге тас. Ошо чоң азат кыймылдын негизинде азыр кеңири кетти. Мынакей мигрант агаларыбыз, индерибиз келип бизге деген өзүнүн колдоосун көрсөтүп атышат. Ушуга деген биз таянып, биз баарыбыз кыймылдын деген эмки саясатта өсө турган туу чокусу бул мына партияга айланышыбыз керек дагы. Бул нукура элдик партия болуш керек. Элдин таламын күрөшө турган, элдин сөзүн деген жеткире турган, талашкан. Азыр деген бизде саясатта мына 30 жыл капитализмди куруп ачты. Акаевдин доорунда башталды, ошол токтобой келатат. Капитализмдин жыйынтыгын көрүп атабыз. Баарыбыз деген мынакей. Канча жылдан бери жумушсуз жүрөбүз. Бирок биз деген күнөөлүү эмеспиз. Мамлекетти деген ушундай абалга алып келген бул бүт чет мамлекеттик программалар менен түзүлгөн болчу. Ошолордун буйругу менен анткени карызды берип атканда именно ушуну талкалайсыңар, именно ушул мыйзамды деген мындай кыласыңар, колхоздорду жок кыласыңар, заводдорду жок кыласыңар деп ошол шарт менен буларга деген бүт кредиттерди берип салганда мынакей мамлекет канча карызга кирди, эми деген малыбыз жок, жерибиз өлдү. Ушундай нерселер болуп атат. Мунун баардыгы деген биз атайын жасаган жокпуз. Бизге ушунун баарын таңлап, алып келип, мойнубузга илип ушуну карыз акча берсек, ушуну аткарасыңар деп. Мына Украинаны көрүп атасыңар, Украинаны талкалап, ушу биздики эле бүт ушундай. Чет мамлекеттик стратегиялардын баардыгы ушуга алып келип атат, талкалоо. Ошону баарын түшүнүп атабыз. Ошон үчүн коркпой, үркпөй баарыбыз чоң азат деген саясий партияга айланабыз. Ошон үчүн баарыңыздар ошого деген жардам берип, жанагы спискасын, анткени биз деген 150, 200, 300 кишиден турган тизмени түзүшүбүз керек. Анын ичине башка улуттардан киргизишибиз керек. Андан тышкары эң негизги бизге азыр мынакей көйгөй бул аял заттан бизге кошуп бериш керек. Ушундай акылман эжелерибиз керек, апаларыбыз керек, карындаштарыбыз керек, сиңдилерибиз керек дегендей түшүнүп атасыңар да. Ошон үчүн азыр Текебаевдин конституциясы боюнча ошондой. Биздин тизмеде сөзсүз түрдө гендер дегенде бүт тармактагы. Ошон үчүн биз эң башында айтканбыз, бизге кесипкөй кишилер керек. Анын деген улутуна карабай, анын деген эркек аял экенине карабай, кесипкөй кишилер керек. Анткени реформаны жасаганга сөзсүз түрдө специалисттер керек. Кайсы гана тармакты жасабасын, ошонун баарын деген бөдөнүндү кескенде касапчы керек дегендей эле кесипкөй балдар керек. Эми азыр деген ошондой балдарды издеш кыйын. Вакыт жок. Вакыт жок. Ошон үчүн силер бизге сунуштагыла. Өзүңөр билген, өзүңөр гарантия берип, рекомендация кылып, ушул балдарга биз ишенебиз деп биздин тизмелерге бергиле. Ошентип чоң жакшы таза команданы түзөлү дагы, ошо менен барып туруп шайлоого катышабыз. Анан ошондо эл ойгонгонун далилдеп берсин. Биз деле айтып атабыз. Азыр мамлекетке жардам беришибиз керек. Мына тазаланууга, таза балдарды чыгарып беришибиз керек. Анан эл өзү тандасын. Эл өзү көрүш керек. Эгерде ушул чимкириктерди шайласа, анда эл өзүнө өзү ар бирибиз өзү. Мына биз жасап аткан нерсебиз бул өзүбүздүн деген мына адамгерчилик, эркек болгондон кийин биз ушуну баштап атабыз атайын. Кийин анан силер чыккан жоксуңар, анан силер коркуп калдыңар, анан силер мындай тигиндейсиңер деген сөздү биз укпайлы деп атабыз. Эртең эрде мына жеңгенде элдин жеңиши болгон ошондой болуш керек. Мамлекетте өзгөрдү деген ошол далили ошол болот. Мамлекетте бирдеме өзгөрүлүп атат деп мынакей бийлик эле дей беребиз. Бийликтин өзгөргөндүн белгиси далили. Таза саясатка аралашкан жаңы таза саясий партиянын катышы, анын деген жогорку кеңешке кирип, жеңишке жетиши мамлекеттин оңолгондун. Ошентип биз бардыгына түшүндүрүп атабыз. Биз мамлекеттин душманы эмеспиз. Биз кантип кыргыздар өзүбүз бири-бирибизге душман боло алабыз? Андай эмес да, андай болбош керек. Биз деген эч кимдин душманы эмеспиз. Келгиле,
таза жакшы балдар, кыздар биргели, жаңы таза саясатты жүргүзөлү. Жаңы таза саясат. Элдик саясат Элдик саясат болуш керек. Мына мамлекет оңолот деген ошол болот. Анан эл ошону колдоп бериш керек. Мына Текебаевдин конституциясы боюнча деле 5 миллион сомду бирөөгө цикке коюшубуз керек. Ошол 5 миллион сомду бизе кайрылып атабыз, эл чогултуп бергиле. 5 миллионуңуз 1 сомдон берсеңер эле чогулуп калат. 2 сомдон берсеңер 10 миллион сом болот экен. 5 миллионун цикке беребиз. 5 миллионну шайлоосуна өтөрүп коебуз. Эми шайлоо деген эмне? Биз эмне барып туруп концерт ырдамак белек. Сыймай айтканда эмне кара жол отуруп бийлеп бермек белек. Эмне алардын бардыгына деген сойдуруп эле, тай сойдуруп эле бардыгына деген шорпо иширип, анын кереги жок. Андан пайда жок. Биздин Кыргызстандын экономикасын өстүрө турган жаңы заманбап технологияларды билген жаштарды алып келишибиз керек. Ал жаштардын баары билимин тияктап алып атат азыр. Мындай болуп атат да. Англия, Америкада, дүйнөдө эң крутой институттарда окуп бүткөн биздин балдарыбыз, кыздарыбыз бияка келейин десе, 5 жыл, 10 жыл тияктап билим алып келе жатат, бияка келгенден кийин кыргызчаны унутуп калып атат. Анан келип туруп мамлекетке иштейин десе, кыргыз тестке кирбейсиң деп да албайт. Тест өтө албай жатат байкуштар. Ошондон кирип ошентип анан биздин таза нормальный балдарыбыз мамлекеттик аралашканда службага кире албай калып атат. Ошондой нерселердин баардыгын түздөшүбүз керек. Мына канча биздин деген неберелерибиз азыр тиякта калып кетет. Аларга кыргыз тилди кантип окутабыз? Аларды биз кантип кыргыз кылып сактай калабыз? Ошондой стратегияларды азыр ойлоштурушубуз керек. Мына бизде деген бош жаткан лагерлер туугандар, мына мигрант туугандарыбыздын балдарын алып келип 3 ай бияктан деген эс алдырып, кыргызчаны, мына мени кыргызчаны айда тайын өстүрүп эле, багып эле үйрөткөн. Мен шаарда төрөлгөм, тилим орусча чыккан. 1-класска атам жетелеп барып номер 5ке. Кыргыз болсун деп жетелеп алып. Айга жыл сайын 3 айга жөнөтөт да каникул. Тайын дүйүндө жүрүп эле кыргызчаны мына ырдап атам го азыр. Ошон үчүн Россияда жүргөн биздин деген туугандарыбыздын балдарын эле кыргыз кылабыз. 3 айга келип эле бияктан жайлоодогу лагерь болобу, мындай лагерь болобу, баарын эле кыргыз кылып коебуз. Ошон үчүн деген билимди бизде деген окуу тарбиясын баарын эле колго ала турган жаңы ошондой саясатты түшүнгөн мына Министерство образованиябыз турат, билим берүү деңгээлин көрүп атасыңар. Быйыл деген булар отуруп алып мектептерде баягы балдар учебниктерде арендага 21-кылым булар до сих пор китепти арендага берип мамлекет. Мына Грузиянын мектептерин көрүп атпайсыңарбы? Ар бирөөсүндө компьютер берип койгон. Биздин кыргыздардын деле ошондой шайы бар. Канча миллионерлерибиз бар, миллиардерлерибиз бар. Грузиядан да эси бай болсок болот. Болбоду. Биздин келечегибиз биздин мына мөңгүлөрүбүздө. Бизде атайын ушу мөңгүлөрүбүздөн айрылып, өзүбүз бияктан деген кетип калсын деп эле саясаттын баары ушундай болуп атат азыр. Тышкы саясаттагы, ички саясатыбыздагы болсо, өзүбүздүн мөңгүлөрүбүздүн сууларыбызды талкалап, жайлообузду талкалап, экология дегенди вообще өлтүрдүк деген нелер мунун баары туура эмес. Ошон үчүн чоң мазат бул деген ушу жаңылануу, жаңы психология, жаңы көз караш. Биз деген реально бейиште жашайбыз. Арабтар келип алып биздин деген ушун шарттарыбызды көрүп алып, ушундай суктанат. Анан ичинен тиякка барып алып чөлүндө кумун сапырып отуруп анан айтты да, алардын деген 10 жылдан кийин нефти түгөнөт. Алар нефти саткандан башка эчтекени билбейт. Нефти түгөнгөндөн кийин эмне кылат? Азыр алардын деген жетекчилери ошону ойлонуп отурат. 15 жылдан кийин, 10 жылдан кийин нефти түгөнгөндөн кийин биз эмне кылып жан багабыз деп азыр ойлонуп жатат. Ошон үчүн жанагы Дубай, Субайда бүтө туризмди. Жайында деген аякка барсаң, көчөгө чыга албайсың. Аякка туризм менен барайын десең, кондиционер менен мындай бизде болсо кондиционери жок эле, жайлоого чыксың да. Журкандарды жамдып алып эле уктап атабыз го. 60 градус тиякка болгондо бизде кандай болот? Ошон үчүн климат өзгөрүп атат. Биз да өзгөрүшүбүз керек. Кыргызстанды сактап калалы десек, саясатыбызды, аң сезимибизди, жүрүм турумубузду, бүт технологияларыбызды полностью алмаштырышыбыз керек. Мына биз 30 жылдын ичинде бир бес салган эмеспиз. Мына булардан сурачы.
Eң үчүн 30 жылда bir GES салган эмеспиз. Эч ким жооп бере албайт. Мына Рахмон Тажиктер болгон бүт акчасын деген Рагунский ГЭСине киргизди. Орыстарда жардам берип кетти. Азыр мына Рахмондун ошол Рагунский ГЭСи дүйнө жүзүндө платинасынын бийиктиги боюнча рекорд Гиннеске кирди. Эң биринчи дүйнөдөгү 330 метр бийиктиги. Ошол бир ГЭСинин кубаттуулугу 3600 мегаватт болот. Биздин Кыргызстандагы 16 ГЭС менен 2 ТЭЦти кошкондо Союз убагындагы эсептегени боюнча 3200 мегаватт. Түшүнүп атасыңарбы? Тажиктердин бир ГЭСи бүт Кыргызстандын бүт ГЭСтеринен кубаттуу болот. Демек алар деген өзүнүн келечегин ойлогон, мынакей стратегиясы бар, элде ушундай болот. Биз деле 10 жылдын ичинде 20 ГЭС салышыбыз керек. Кыргызстанда деген көмүр казып, көмүрдү түтөтүп, аба ырайды бузуп, дем алыштырдылар. Биздин балдарыбызды өлтүрүп атабыз биз азыр. Кышында Бишкекте жашап көрдүкчү, көчөгө чыга албай атпайбызбы, дем ала албай. Ушундай технологияларга деген биз балдарыбызды ойлоп, азыртан чараларды көрүшүбүз керек. Ошон үчүн мынакей бүт Кыргызстанды электр отопленияга өткөрүшүбүз керек. Кудай берген бизде сууларыбыз жөнү эле агып кетет. Бул суалды айтып бүткөн. 200 миллиард кубометр суу жөнү эле агып келип атат. Эгерде бүт ГЭСтерди сала турсак, 20 миллиард доллардык электр энергия өндүрөбүз. Мына Саржаз деген суубуз агып атат Аксудун ар жагында. Кытайга жөн эле. Кытайга жөн эле. Нарынан чоң. 1 грамм пайдасы жок. Нарынан чоң. Даңгыраган суу. Ошондой нерселерди эң үчүн 30 жылдан бери жасаган. Ошончо электроэнергия бизде болгондо, биз деген Бишкектен Караколго чейин суперскоростной железный электропоезд жүргүзсөк болот. Ылдамдыгы мейли 200 км/саат менен жүрсү 400-500 эмес. Жок дегенде 200 менен. Ошондо Бишкекте туруп алып, мынакей. Бияктан деген $1 миллион үй салыпты кереги жок. Балыкчы да салып алып, тоң да салып алат, сыйбыр. Караколго чейин. Бишкекке келем десең 1 саатта келесиң. Бияка баарыбыз тыгылып алып Бишкекте эмне бар? Түшүнүп атасыңар да? Мына Кыргызстанды деген биз өнүктүрөлү десек, айлды көтөрүшүбүз керек. Бизде айыл жаңы 21-чи кылымдагы кыргыздын айылы кандай болуш керекти биз деген азыртыдан ойлонушубуз керек. Кыргыздардын 21-чи кылымдагы айылы канализациясы бар, ысык суусу бар, свети нормальный. Бүт тазалык менен экологически чистый айылдарды салышыбыз керек. Ошондой турмушту курушубуз керек. Анын баары деген оңой. Ал технологиялардын баары ап-барзан болуп кетти дүйнө жүзүндө. Ошонун баарын жасай турган бизде чет мамлекеттен да билим алган балдарыбыз бар. Биякта дагы ошонун баарын жасай турган балдарыбыз бар. Мына Россиядан эле канча технологиялар келип атат. Ошонун баардыгын ишке ашырыш керек. Ошонун баарын жасаш үчүн канча миллион жумушчу орун керек. Мына түштүк менен түндүктү бириктире турган бизге темир жол керек. Анткени темир жол менен ташыган товар, машина менен ташыган товардан 6 эсе арзан болот. 6 эсе арзан. Мына экономиканы өстүрөлү десек, биз Кыргызстандагы жолдордун көлөмүн 5 эсе көтөрүшүбүз керек. Биз Кыргызстанда жаңы жол 30 жылда салган жокпуз. Баары эле реабилитация, эски асфальт эле чукуп атабыз. Жаңы жол сала элекпиз биз. 1 километр темир жол сала элекпиз. Ошон үчүн мондай мамлекетте стратегиялык өнүктүрө турган нерселерди бизде ойлоно турган, мына азыр барып жогорку кеңештен сурагалачы болордон. Алардын деген андай проект түзгөн балдар да жок. Азыр иштеп аткан балдардын дипломдорун текшергилечи. 80% кандай болуп чыгат мен билбейм, бирок аларга деген кепилдик бериш кыйын. Тура. Ошон үчүн кесиптүүлүк. Достор, мен кош кетейинчи. Достор, мына маякка баарыбыз элечи, мындай ички талап менен келип атпайбызбы? Эч кимди телефон чалып кел деген жок. Мисалчы, байкем, адвокат байке бар талап менен тургулачы. Биз сатылбайбыз. Мына айтып эле го, көчө бир 3 күн мурун ресторанда экөөбүз кофе ичип, машинаны жуудуруп, бир ресторанда кофе ичкени кирсек, 20 мүнөттөн артыбыздан Жумалиев кирип келди. Откуда? Не возьмись? Жумалиев мен туалетке чыгып келсем, тетик бурчта Жумалиев отуруп байке десем, кантип отурмак эле дейт. Отурат окшойт десем эле, бир маалда Жумалиев басып келди биз отурсак.
Basıp gelip öyle aylanayınlar, sözgü geleleçi degendiler. Baykem aytты. Ket dedi. Get dedi. Men ayttım, sıymıktap bana geldi Cumali özü. Men ayttım, uru dedim. Elde mınca urdadım dedim. Aç o zaman dedim. Enne muncha jediңер dedi. Jediңер dedim. Uğur degen yok. Enne muncha jediңер dedi. Kızı jegen ur jeydi da. Enne uğur mesele jeydi. Elde mınca jediңер dedim. Aç o zaman enne mınca innenin var geliyorlar dep. Moşum emes jeytiktaylık hazır. Başkalarında getirsek hazır. Çoğun bata verelik bir. Uşunun bari, eldin kıymılı. Bizdin partiya emespis biz. Жогоркешке чыгып берсеңер, партиябыз деле бар. Анан мындайда достор бирле нерсе. Биздин айырмачылыгыбыз эмнеде? Эл эмнедек? Элдин сөзүн биз угабыз. Биз айтканды мисалы мен Текебаев, Мадумаров мисалчы, Таши көпөңөр го мисалчы. Партиянын лидерлери биз алар айт дегенде кылышат да, мындай элдери. Не обсуждает. А биз айтабыз, давай обсудим. Кандай кылалы? Элдер машвара, эме кеңешке отуралып, анан баталарды берсеңер биз жылы беребиз. Эч кимден акча албайбыз. Эч кимге сатылбайбыз. Сатылбайбыз. Эч кимдин кызыкчылыгын Эч кимдин проекти эмеспиз. Эч кимдин проект элдин мындай таң калып атат да, эмне болуп эле бирөө айтат деп. Эйтте духовит экенсиң, кантип эле айтып атат деп. Байкелерим турган үчүн айтып атам мен. Силер турган үчүн айтып атам да. Эл бар да. Эл барсың. Азыр КТР эмес да, азыр Facebook'та, Instagram азыр айтып атам да. Мына ошо менен эл чогулат. Достор, мондай кылалычы. Мына абалар келип атат, мына 70ден дейт абам, келип атат. Мына 77ден дейт. Мына абам келип атат. Мына акын эжелерибиз келип атат. Народный ырчылар келип атат. Анан келечи бир келчи просто. Каждый суббота ушакта саат 1'de ушундай эме болуп турат, мындай семинар сыяктуу, Акын байкебиз келгилечи. сөзүн угалы дагы жыйтыктайды ошого. Ошо Ажыкемдин батасын эме. Ажыке. Мен Акин Токталиевмин, адвокатмын, укук коргоочумун. Коллега. Коллега, өзүнүн коллегасы. Адвокат. Мен көпчө Фейсбуктан карап отурмун. Анан чоң кадат деген туулуптур да. Мен туулганына сүйүнбөй, турабыз керек да. Эми тургуз үчүн эмне кылыш керек деген сөз бар да. Бирок айтып атпайбыз, биз сатпайбыз, биз кылбайбыз, турабыз дейт. Туура, сатпайт, турат. Бирок эртең баардыгы өздөрү айткандай камакка чачып алса, биз эмне кыла алабыз? Мына маселе. Фейсбукта басып отура бересизби? Нравится, анан колду. Деп ичи дүйнө менен мындай колдоп Фейсбукту баспай. Биз сени колдойбуз, молодец азамат дебей, ушулар колдошун, мен укук коргоочу адвокат катары бир өзүмдүн оюмду айтарым. Мына муну чыгарат дейт. Муну көкөмө чыгарат, муну чыгарат, баары чыгарат. Мен убакта көрүп атам, эмне кылыш керек? Булар жасадат, мен чыкырдым, келдим деп. Ой, сизге аман эсенге келдим, баарысы аман чыкты, дуа берип келип атабыз. Ошону тилебей, ушерин отуруп алып туруп, жақсы керек әрбіріміз. Ай, бұны емне алып кетіп көрді. Бұған нечін жауап бермейсіңіз. Мұны емне сүйреп барып жасыңыз. Bir kişi емес, 20-30 kişi жазса бұны, жоғарғы кеңеске 20-30 депутатқа жазса, президентке жазса, әрбіріне жауап бергенге міндетті болып қалады үкімет. Сізге 30 депутат жоқ береді. Бұға 30 депутат жоқ береді. Бұға 30 депутат жоқ береді. Осымен 120 депутат жоқ береді. Ем жауап берме осында olması керек. Kaç kere? 15 gün içinde cevap veriş gerek olsun bana deputatta. Prezident cevap veriş gerek olsun, hükümet cevap verecek. 16. gün sotqa veriş gerek. Nizamı buzulatan. Endi kim bizge cevap verir? Oşundu koğumçuluktun biyilik aytып, koğumçuluk dağına koldu attın. Bunda ememle koldu var, geçirme satır yapar, minden iş koldu var. Annem ne oldu? Çıktarlandı. Hiç tırpırandı çarpaldı. Oşunda bol olsun. Әрбіріміз жазған қағазымызға беріп, әрбіріміз ошында біз қондығын қаршы көрсете аламыз. Атақ жөн отыру Фейсбук базарыны ешкім көрсете аламыз. Ешкім емет аламыз. Өздерін жазған қағаздарымен өздерін соғыш керек. Мұны айтады. Қысқасы мен айтып атқан себебім, біз қандай
mamlaketni ishlatib, mamlakatga qanday adekvatni ish jazalar o'sha siyosat yo'lini ko'rsatib o'tamda. O'zlarining qog'ozi bilan, o'zlarining mizoni bilan, o'zlarining ayta soqqonni ko'rsatib o'tam. Qanday ish kerak o'shuni. Fakat biz bunday hech kim ko'rsatmaymiz. Men qancha ko'rayotganman. Vatan deb koştuk senin. Mamam git, mamam batırıp koyuyor. Mamanın tüz bolup dedi. Mama gel. Birinci yol getir mamam. Ben hiç yapamam. Ben kudağıyım böyle. Gel, batırıp koykanına ana kalganlar üstüne kalıyoruz. Öküz çıkmaklarımız Sınıfın papası, men babası bu kişiler menen Kımındaевстан доспуз, со студенчества дегенде. Даже илгери биз үйлөнүп башта ошондон бери доспуз, ошон үчүн бирде энебиз дегенбиз да. Аны көз батырып койгон, эненин атасы тез тиеп. Мамам канча ыйлады мага? Канча? Эми любой эне ушинтип ыйласыз да, бул байларды, бул ушундай чеп-чуптарлар, эч ким жеңип көргөн эмес. Чын айтканда эле ошондой да, эч ким жеңип көргөн эмес. Сен тим эле жылаандын куйругун эмес, ажыдардын куйругун, билбейм, эмненин куйругун басып атасың, аман калбайсың деп сыздайсың. Эми эмне артка жол жок. Биз барбыз да. Баштадык, мондай чоң газап деп. Кудайым өзү колдосун ушул максат, канат, сыймык айланайдар. Баштаган жолуңар байсалдуу болсун. Ушинтип эл колдосун. Силер дагы эл үчүн кызмат кылгылатындарым. Эл деп эч качан бир жерден жаңылып калсаңар, бир-бирөөлөргө алданып калсаңар, бар да бал сатып алам деген адамдар да болот да буларды. Силер ушундайынан түздөлүп турсуңар, ушундайынан кетип турсуңар, ушунча элдин немесин алып турсуңар, үндөрүн баягы немелерин дегендер. Ошентип кетсеңер, эл силерди кечирбей жатындар. Ушундай баштагандайын аппак баштагандайын айрына чейин аппак болуп чыккыла. Элдин сүймөнчүлүгү болгула, элдин батасын алгыла, элдин бөгөйүн баары бөгөлөр басылсын дегендей. Жакшынакай жаркыраган турмушка келели. Канча Фейсбукта канча немелер чыгып атат. Прям жүрөгүң сыздай, жүрөгүң ыйлайт. Жакшы кептерди да айтып атасыңар, болгон турмушта айтып атасыңар. Тим эле ушундайдын жүрөгүбүз менен бүт баарын кабыл алып атабыз. Ошо биз тилеген жакшынакай жаркыраган турмуш кирип келсин бизге. Ушул жигиттерге ак жол айланайын. Баарыбыз ак батабызды берели. Ден соолукта болгула, бөөдө кырсынан тышкары болгула, жана жеп жутарлар абдан душмандар көп болду. Чекесинен деп атасыңар, алар эле бүтүп турат дейсиң, например, сарпашыне кое туруп, мен очуп келип атат, билсин деп эле. Алардын баары силерге баары толтура тоскоолдуктар болот. Астыңарда көп тоскоолдуктар болот. Ошонун баарын жеңип чыккыла.